Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Бизде болсо кечүүгү менен экинчи келген коногубуз дагы бар. Бул учурда эч кандай, орусча айтканда, повод бербей келип отурду, Тааныштыра алам эмесе кечтеш келиңиз анда. Кыргыз эстрада ырчысы Ажар Лубайым Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын солисти бүгүн бизде конокто Сырга Сагынбекова. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандайсыз? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатсызбы. Биринчиден кечиккен жокмун да. Жол тыгыны дебейсизби? Экеленип кечиктим. Барыңыздарга салам. Бүгүн көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Биз дагы көптөн бери келек болчу. Келелек болчумун деп каласыз. Канча болду келгениңизге? Акыркы жолу качан келдиңиз эле? Жазында келген. Жазында келген экенсиз, Азыр күзбү? Ооба, жазда келген. Кыш келейин деп калды. Эште кар жаап атат, достор. Жаздан бери сизде кандай жаңылыктар болду? Чыгармачылыгыңызда, жеке жашооңузда ошолордон айтып берсеңиз. Жакшы жаңылыктар болуп атат буюрса. Жумуш үстүндө элебиз. Кыргыз улуттук филармониясында көптөгөн концерттерди берип атабыз. Гастролдор, чет мамлекетте Кыргызстан маданият күндөрүн белгиледик бир нече жолу. Азербайжанда, Ташкентте, мына жакында эле Москва шаарына барып, Кыргызстандын маданият күндөрүн белгилеп келдик. Анан көбүнчөсүнө белгилүү болгондой жазында биз Жамиля мюзиклын койдук. Биринчи улуттук мюзикл Жамиля. Жамилянын ролун аткардым. Биринчи чоң мюзиклда ушундай чоң роль аткардык. Дагы кандай жаңылыктар болду? Жайында болсо, эс алдык. Чакырдык. Ошол. Айтор эс алуу менен эле жүргөн экенсиздер. Булардын ар бирине сиздерге ошондой тотоо кетели. Тиякта биякта жүрдүк десек эс алуу, бирок аябай кандай десем, оор эле болуп атат, бирок аябай насыщенный, орусча айтканда насыщенный өтүп атат. Кыргызстан маданият күндөрүн акыркы ушу жарым жыл жаздан бери бир топ жерлерде өткөздүк. Көп чоң иш-чаралар өткөрүлдү. Эң жакшы экен. Анан сөздөрдө кесиптешен айткан биз билеттерден дагы бир билет алып ойнотолу деп алып келдик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн атайт экинчи коногубуз келди. Экинчи олук менен чогуу биз дагы ушундай дагы билет алып келдик. 4-декабрда болот турчу Улуттук филармониядагы Кыз жигит Сармедин аттуу күлкү концертине чакырабыз. Дагы бир билет. Буну кандай кылып тапшырабыз кесиптеш? Буну деле биз экинчи коногубуз жөнүндө фактка жооп беришибиз керек. Бир эле факт айтабыз. Бир эле факт айтабыз. Сырга Сагынбекова кайсыл окуу жайда аяктаган, кайсыл кесиптин ээси, диплому боюнча кандай адистикти аркалайт. Ошол табыңыз дагы ушул суроого жооп берип туруп, бизден билет утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан албетте биринчи уткан айымдан башка айымга тапшырабыз бул жолусунда. Ооба, атын жазып алганбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, чамнаңыздар төмөндө жазылып турган телефон номерларды алыңыздар дагы, телефондорду чалып, бизде бул учурда линияларыбыз бош турат. Биз сиздерди кучак чайы менен күтүп алабыз. Сырга Сагынбекова кайсыл окуу жайда аяктаган, кесиби боюнча кайсыл адистикти аркалайт? Ошол суроого жооп берүү менен болгону ушул сонун Кыз жигит Сармедин оюнуна билет утуп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми Сыргайым, сиз менен ага чейин биздин көрүүчүлөр бизге чыкканга чейин маектешип туралы. Кыргыз улуттук филармониясында иштеп жатасыз. Ал жакта иштеген сизге негизи кандай болуп атат? Өзүңүзгө жагып атабы? Ал жакта баягы бардыгы график менен болсо керек, График менен дагы, графиктен сырткары дагы болуп калат. Репетициялар ар кандай, концерттер, выездной концерттер ар кандай. Негизи эле артисттин жашоосу график ар кандай го. Ошол сыяктуу эле. Бирок бул гос жумуш болгондуктан биздин өзүнүн расписаниябыз бар. Ар бир кайсы бир жуманын күндөрүндө барып жумушта болушубуз керек. Андан сырткары көптөгөн репетициялар, концерттер, ар кандай проекттер болуп турат. Анан айткым келет, аябай сонун атмосфера бизде аябай жакшы филармонияда. Сонун чоң залкар адамдар менен, ага эжелер менен иштешебиз. Андан сырткары коллектив аябай жакшы. Ал жерде мындай чыгармачылыктын мындай кухнясы да, ал жерде аябай кайнап жатат жумуш, оркестрлар, көптөгөн ансамбльдар, көптөгөн командалар бар. Мен мисалы эстрадалык симфониялык оркестрда Чоро Кожомжаров атындагы эстрада симфонический оркестрдин солисти болуп эмгектендим. Ал жерде мындай мүмкүнчүлүк аябай көп. Мен өзүм мисалы мировой хиттерди дагы жакшы көрөм. Ал жактан өзүмө жаккан ырларды дайым фольклорный кыргыздардын эски ырларын кыргызча каалаган тилде
мен каалагандай жумушта аябай рахат алам өзүм жумушуман. Рахаттанып, берилүү менен иштейт экенсиз демек, жакшы экен. Атайын биздин кесиптешибиз даярдаган билет суроолор, вопростор бар эле, ошолорду берели. А то бизде убакыт абдан тары болуп турган учурда. Бизде чындыгында убакыттар ошол Биз шашкан жокпуз Мен жаңы эле келдим да. Бизде убакыт аябай келет. Биз шашкан жокпуз. Болгону конокторубуз кечип калат дейсизби? Ушинтип калат. Келиңиз, вопросту бере баштайлы. Келиңиз, сизге даярдаган биздин блиц суроолорубуз бар. Бул суроолорго кыскача, тез кылып, так кылып жооп беришиңиз керек, билесиз шарттарын. Жүзүңүзгө пластикалык операция жасатат белеңиз. Кайсыл жериңизди өзгөртүүнү каалайсыз? Азырынча жасаткым келбейт. Азыр ойлонуп көрбөп турмун кайсы жерим. Жолум жок азырынча. Мүмкүн кийин жаш өткөндөн кийин ойлоносуз. Балким. Сабырдуусузбу же ачууңуз батып келеби? Ачуум батып келет. Инстаграм сиз үчүн киреше булагыбы? Аз-маз, ооба. Бул азыркы бере турган суроо кичине мындай кыжырыңызга тийиши мүмкүн, бирок беришим керек экенде ичеги карын артканды билесизби? Ооба. Буну билбейт деп ойлогонбуз бирок. 100% жалгыз баарын ары-бери артып таштайм деп айта албайм. Дайыма бирөөгө жардам бергенде, түйгөндө, өргөндө дегендей билем. Демек билет экенсиз да. Ооба, билем. Мен айылда эле чоңоюп эле, папама, атама тиги кой союшу эле. Ооба. Туттарын ырмап берип Ооба, шыйрактарын ырмап, кыйкалап дегендей. Сонун. Социалдык тармакта жазылган сын пикирлерге жооп бересизби? Хейтерлерге? Кээде көңүлүм келсе жооп берем, жалпысына жооп бербейм деле. Көңүл бурбайсыз. Ооба. Музыка жаатында болбосо башка эмне менен алектенмексиз? Балерина болмокмун. Балерина? Сизге жарашкан сонун кесип болмок бирок, Ооба. Репертуарыңыздагы эң өзүңүзгө жаккан чыгарма? Күйдүм чок. Сонун. Сиздин маанайыңызды ким же эмне көтөрөт? Же эмне түшүрүшү мүмкүн? Ар кандай маанайым үйдөгүлөр менен ата-эне менен сүйлөшкөндө, бир туугандар менен сүйлөшкөндө, баарлашканда көңүл дароо көтөрүлөт эч нерсеге карабастан. Эмне түшүрүшү мүмкүн? Ар кандай ситуация, ар кандай жагдай же болбосо жаман кабар, ар кандай. Чет элдик ырчылардан кимдердин чыгармаларын угасыз же башкача айтканда кумир тутасыз? Бирөөнү жалгыз кумир тутпайм, бирок аябай көп ар кимди көрөм. Көп эле ырчыларды угам. Азыр санап отурсак көп. Сон негизи айтып калбадыңызбы, Инстаграм баягы азыркы учурда көп эле билбейм, блогерлер үчүн же чыгармачыл адамдар үчүн кошумча киреше табуу булак болуп калды. Сиз үчүн деле ошондой окшойт. Негизи мен блогерлик жайым жок болуп атат, ошо такыр өздөштүрө албай атам. Анткени ошо азыр блогерлик менен Инстаграм аркылуу көп киреше табышат го, ошол жагын жакшы өздөштүрө албай атам, чынын айтсам. Эгер мындай концерт болсо, бир иш-чара болсо, ошол жерден тартам өзүмдү, ошону киргизип коем, болду. Андан кээде жакшы сүрөтүм болуп калса болду. Андан тышкары атайлап мындай план менен клиент тартуу үчүн мындай блогерликти такыр өздөштүрө албай жатам. Балким кийинчерээк өздөштүрөм. Бул дагы замандын талабы. Ооба, албетте. Бирок мисалы той же башка концерт иш-чараларга заказ ошол кээ бирде ошо Инстаграм аркылуу көрүп заказ келиши мүмкүн да. Баракалла, жакшы. Бизде телефон чалуулар бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Түз эфирдесиз, атыңыз ким? Жаңыл. Жаңыл, Жаңыл айым, кош келипсиз. Жоңуңузду калычы? Бул айым ишенал арабовда көркөм билим берүүдө окуган. Кыргыз-Түрк Манас университетинин вокал бөлүмүн бүткөн. Демек эки окуу жайда аяктаган деген жооп келди. Мындай экен, сурооңуз? Каяктан алдыңыз бул жоопту? Мен муну тааныйм да деп эле калдым. Тааныйм дейт. Саламатсызбы? Ким элеңизди кой. Айтып коңузчу. Рахмат. Кайсыл жактан чалып атасыз? Мен Бишкектен. Рахмат эжеу. Рахмат. Чоң рахмат. Биз дагы азырынча жыйынтык чыгарбай эле кое туралы. Макул, дагы бир көрүүчүлүгүбүздү кабыл алалы. Дагы бир чалып калса дагы, сөз түрдө метебиз болбосо. Анан кийин аягында болбосо туура жооп болду, болбой калдыбы, аны жыйынтыгын чыгаралы. Жаңы эле эженин аты ким болуп калды? Жаңыл айым болду. Дагы эгерде урматтуу көрүүчүлөр туура жообун билем, так жообун билем, сыргайым кайсыл окуу жайда аяктаган, кайсыл кесиптин ээси экенин мен билем деген болсоңуздар, сөзсүз түрдө төмөндө көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, Сарнерден оюнуна билет тутуп алыңыздар. Жакшы. Бизде оюндар бар экен го.
бул оюнга дагы жетишип калайын деп болушунча биз шашып атабыз кесиптешим экөөбүзчү. Жетишебиз. Туруш керекпи? Жок, турбай эле турбайсыз. Бул жерде музыка Отуруп эле. жаңырат. Музыка токтогон жерден өзүңүзгө сизге оңой эле улантып тургурдап кетишиңиз керек. Макул. Кеттик, анда эмесе биринчи музыканы угалы. Биринчи чыгарманы коюп берсеңиз. Мага жаным ар бир мүнөт сайын керексиң. Жан дүйнөмсүң, жан бергемсиң, жаным кечирген. Мага белексиң. Азаматсыз, Жакшы. колчурлар. Бөрү кырган. Чыгарма. Азапқа бақтысын байлаған, армансыз жашоодо бармадан. Жоготкон. Фаридам деген ыр Алмаз Шадаев ырдап атат, бирок текстин Билген жериңизден ырдап кетебиз. бактылуу боло көр. Алмасымды. Кайрылмасын балким. Фаридам, 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 ай Фаридам, 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 Фаридам. Жаурап жүрөгүмдө сураган бар, жамалың жашка толуу, высокий болот, турса дагы дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Баракелди, жакшы. Эң сонун кийинки чыгармада бар бекен бизде. Кийинки чыгарманы коюп берсеңиздер. Açılbay alanda sensiz men жалгыздыгым жашырбай. Унутуп калды. Калган сахнада ырлап бересиң. Ооба, сахнадан улантабыз калган. Анан оюндун жыйынтыгын чыгарып коелу тезирээк. Жаңыл айым туура жооп бердиби же туура эмес жооп бердиби, себеби бизде убакыт аз калган экен. Жаңыл айым туура жооп берди. Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин эстрадалык вокал бөлүмүн аяктагам. Мен толуктап кетейин. Андан кийин бул бакалавр билим. Андан кийин магистратураны Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин музыка мугалими бөлүмүн магистратураны аяктагам. Баракелди. Жалпысынан туура эле айтты Жаңыл айым. Демек жооптор экен. Жаңыл айым, сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бул чакыруу билетинин ээси сиз болдуңуз. Муну сизге тапшыра алам да. Ооба. Анда эмесе сизди сахнага узаталы. Бизде акырындан жыйынтыкталы дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибиздин бүтөрүнө дагы саналуу убакыттар, саналуу гана секундалар калыптыр. Андыктан биз менен болуп туруңуздар эле. Азыр болсо бардыгыңыздар үчүн, ар бир кыргызстандыктар үчүн Сырга Сагынбековадан керемет жагымдуу чыгарма болсун, кабыл алыңыздар. Сиздер үчүн музыкалык сонун чыгарма «Издеп жүрөм» деп аталат. Келиңиздер.
ушундай сонун ноталарда бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Сырга Сагынбекованын аткаруусунда Үрүкзарга кетели аталышындагы сонун чыгарма болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир гана кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар. Аман болуңуздар.